2017-жылы курсаттан авария болуп автоматка мызынды. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кандайсыздар, менин момун мусулман бир туугандарым. Биз кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду кезектеги эжебизге жардам колун сунуу максатында келип отурабыз. Ал эже Ош шаарына караштуу Будалык айылында жашайт. Жипар деген эжебиз. Жолдошу мындан 8 жыл мурун каза болуп калган. Ден соолугуна байланыштуу дары дармек жагынан, тамак аш жагынан бизге кайрылуу таштаган. Жардам колун суналы деп келип отурабыз. Иншаллах колуңуздардан келген жардамды аябаңыздар. 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, эч айырмасы жок бир туугандарым. Биз Ош шаарына караштуу Будалык айылына келдик. Кезектеги биздин эжебиз дары дармек жагынан, продукты жагынан кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Эжебизге жардам колун сунуу максатында келип отурабыз. Иншаллах колуңуздардан келген жардамды эч качан аябаңыздар дейт элем бир туугандарым. Эженин жашаган үйүн көрдүк. Өтө эле муздак жер бир туугандарым. Келгенибизге 10 мүнөт, 15 мүнөт болду. Жерден суукту кадимкидей сезесиң. 2017-жылы курсаттан авария болуп автоматка мызынды. Ошол өзүм 2-курсат айында эле жашоом ушул. Жалгыз бой энемин, жалгыз жашайм. Канча кызыңыз бар? 2 кызым бар. Алар турмушка чыгып кетти. 2 кызым турмушка чыгып кетти. Чоңунуку 4-тө, кичинекейин 3-ө. Азыр кандай эмелер болуп атат, кыйынчылыктар эне? Эле кыйынчылыктар ошо үйүм сыз, шамал кирет. Натура салып алганмын, күн көрбөйт. Ошол менин кыйынчылыгым.